Салам достор, Dogecoin деген неме боттун мага акча чыкты. Мынакей 14 Dogecoin бул чыгардым. Бүгүнкү күндө 8 февраль үстүндө көрсөтүп коеюн. 8 февраль бул Binance биржасындагы Dogecoin адреске чыгардым достор. Бул жерге чыгып дароо Dogecoin деп түштү. Мына 14 2 Dogecoin неме болот экен. Комиссия алат экен. Ошондо меники 14 Dogecoin бул 77 рубльга барабар экен. Жана ошондой эле ушул Zcash деген дагы криптовалютада да иштедим эле. Аны да вывод койгонмун. Бул 23 рубльга барабар экен. Мынакей достор, кошелекке келип түштү. Акчасы буда иштеши өтө жөнөкөй жана катталуу дагы аябай жөнөкөй. Мен чыгарган Dogecoin'дер булар бүт баардыгы ушул жерде жазылып турат. Алгач эле биз достор стартты басабыз. Стартты басканда эле ушундай болуп келип чыгат. Ушул жерде мына биринчи visit CTS дегенди басабыз. Башкача айтканда компьютер экраны турат. Ошону басабыз да go to website дегенди басабыз. Открыть кылабыз. Ушул жерге чыккан ссылканы биз 10 секунд же болбосо өздөрү кошумча дагы 20 секунд берип калышы мүмкүн. Ошолорду биз көрүшүбүз керек. Сайтта болуп турушубуз керек эч жака чыкпастан. Бул P монета боюнча реклама чыкты достор. P монетаны дагы мен өткөн күндөрдө айтып кеткенмин. Алдыда видеолоруман көрсөңүздөр болот. Бул деген P монетасын топтош үчүн бир күндө бир жолу майнинг жандырып коебуз. Мынакей көрдүңүздөрбү, рекламаларга дагы чыга баштаптыр. Сөзсүз верификациядан өтүш керек экен достор. Верификациядан өтө албай атам телефон номер менен. Жана ошондой эле Facebook неме кылыш керек экен, туташтырыш керек экен да. Мынакей назад чыгабыз кайра. Ушундай ар кандай рекламалар чыгат. Назад чыгып туруп, уже бизге 0,27 Dogecoin берди. Дагы кийинки лупаны басабыз, стрелканы. Сайт чыгат. Сайтта биз 10 секунд турушубуз керек. 10 секунд турушубуз керек. Бул жака кааласаңыздар бул жакта катталып дальше больше дагы иштеп кетсеңер болот. Же болбосо жөн эле туруп 10 секундтан кийин назад кнопкасын басып кайра ишибизди улантып Dogecoin чогулта берсек да болот. Мынакей visit CTS дегенди басабыз. Go to website дегенге киребиз. Бул жерге 10 секунд турабыз. Кааласаңар зерикпей ушуларды окуп. CryptoTab браузер боюнча экен. Бул жерде браузерди иштеткенге жараша силерге кошумча акча төлөнүп берилет. Өтө жай топтолот экен. Анан мага өтө ыңгайсыз болгон үчүн мен муну иштетпей эле турамын. 10 секундтай болду окшойт достор. Назад баса беребиз кайра. Мынакей берилди. Кайра эле кийинки сайтка багыт алабыз. Ушинтип ар кандай чыккан сайттарда эле 10 секунд туруп, кээде 20 же 30 секунд деп калышы мүмкүн. Өзү чыгат. Эгер эч нерсе чыкпаса, анда 10 секунд эле турабыз. Анакей бул чыккан рекламаларга сөз катталыштын деле зарылчылыгы жок. Мынакей 10 секунд турдум. Кийинки сайтка киребиз. Ушинтип 10 секунд туруп эле бул Binance биржасы боюнча чыкты. Ушул биржа жөнүндө дагы жакынкы арада кантип катталабыз жана кантип верификациядан өтөбүз ошол жөнүндө видео даярдап чыгарам достор. Мен чыгарган азыркы сайттан чыгарган Dogecoin ушул биржага келип түштү. Ушул жактан мен акчамды чыгарып алсам болот. Бирок мен азыр чыгарбайм, топтоп атам достор. Мынакей кийинки ушинтип эле иштей беребиз. Эң оңой. Балансты текшерейин.
баланста уже 129,0129 доккоин бар экен. Доккоиндин баасы азыркы учурда өтө тез өсүп баратат. Мына жерде Windraw деген басып уже 0,13 2 доккоинден баштап чыгара берсеңер болот. Мына History деген жерден басып биздин чыгарган доккоиндерди бул жерден көрө аласыңар. Кийинки мынакей мен чыгарган доккоиндерим ушулар экен. Андан тышкары достор, доккоинден тышкары бул жерде менде азыр 5 сайт бар. 5 тең бот, кечиресиңер. Мынакей биринчи ботту азыр көрсөтүп бердим. Мына Zcash боюнча дагы акчам чыгардым. Аны дагы көрсөтүп бердим сиздерге. Мынакей дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Мына Zcash 23 рубль болуп Binance биржасына түштү мага. 0034 Zcash болуп калыптыр. Бул жерде азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Балансым уже 0017. Кечиресиңер, Zcash'ты мен Cryptonator кошелектен жөнөтүпмүн. Башта мен Cryptonator кошелегине чыгарчу элем. Ошол жактан жөнөтүпмүн. Бул жерде Zcash'ым минимальный суммага жете элек. Мына Windraw деген басып ушул жерден Zcash адресибизди жазып чыгарсак болот. Мындан деле менюну басабыз, Visit Cities дегенди басып эле Go to website дегенди басып 10 секунд реклама сайттан чыкпастан көрөбүз дагы Zcash криптовалютасын топтойбуз достор. Жалаң криптовалюта боюнча ушундай рекламалар чыга берет. Мынакей 10 секунд турганыбыз үчүн бизге 124 зек берди. Ушинтип эле иштеп бересиңер достор. Реферал деген жерди басып туруп, реферальный ссылкаңарды алсаңар болот. Ошондой эле мына 3-чү Litecoin бот кликать этсеңер болот. Бул жерде деле Visit Cities'ти басып эле Go to website деген басып иштейсиңер. Мына 5 боттон тең 1 2 3 4 5. Вывод 100% чыгат. Акчасы 100% чыгат достор. Эч коркпостон, зерикпестен иштеп акча топтой берсеңер болот. Visit Cities дегенди басып туруп эле Go to website деген басабыз. Өтө жөнөкөй. Бунун өзү автоматически топтолуп турган бот, башкача айтканда бот программасы дагы бар. Бирок аны иштетиш өтө татаал. Ал жөнүндө дагы мен колум бошогондо кеңири көрсөтүп берем. Ошол бот менен дагы топтосо болот акча. Ушу 5 боттон тең автоматически акча жыйнап берет. Мынакей достор, ушул 5 ботту мен комментарийга жана описанияга жайгаштырып коем. Сөзсүз түрдө катталып иштеңиздер. Айтып кеткендей эле Zcash аккаунту бул жактан вывод кыла элек экенмин. Мен ошону азыр вывод кылып Binance биржасына чыгарган атам. Мынакей баланстагы акчаны дагы мен Binance биржасына выводко койдум. Бул жерден History деген жерден биз карап турабыз. Мындай сааттын же пендинг болгондо азыр түшө элек. Мындай жашыл галочка болуп калганда биздин кошелекке акча түшөт. Күтүп турабыз достор. Бат эле түшүп калат. Азыр мен видеону да токтотуп турайын. Мынакей достор, 10 мүнөткө жетпей эле Zcash Binance биржасына келип түштү. Мынакей бүгүнкү число 8 февраль.
менин которгон суммалардын баардыгы келип түштү. Мына ушундай достор, иштесеңер болот.